Дүйнөнүн түркүн кызыктарын фотографтардын көзү менен көрүп келебиз. Жакында эле фотографтар кесиптик майрамын белгилешти. Демек, эмне жөнүндө сөз болорун баамдап турсаңыздар керек. Биздин өлкө башчыны, деги эле мамлекеттеги урунттуу окуя, жаңылыктарды сүрөткө тартып келген жигит Султан Досалиев. Бул тармакта көп жылдык тажрыйбалары бар, шоу-бизнестеги ырчылардын абдан кызыктуу сүрөттөрүн тартып келген, адатта кадр артында жүргөн Суперинфонун фотографтары Ташполот Досалиев жана Адилет Бектуров бүгүн бизде мейманда. Жашоо агымы бизди белгисиз мейкиндиктерге агызып кете бергени менен, инсан кандай агымга тушукпасын, өзүнүн жеке жашоосунда жаңы горизонтторду ачууга умтулуп келет. Досалиев Султанда өз жашоосунда жаңы барактарды ачканга жетишти. Алгач Султан мырза үчүн сүрөтчүлүк хобби гана болсо, анан эле убакыт өтүп, сүрөтчү болуу колдон алгыс кесиби болуп иштеп жүрөт. Алгач эле сүрөтчүлүк кесипти эмнеден баштадыңыз эле ошодон айтып кетсеңиз. Атам сүрөтчү болгондуктан оюнда ошо мен да сүрөтчү болсун деп жүрүптүр да. Бул бир чети да, а экинчиден дагы бир чоң түрткү болчу нерсе бул биздин айылдагы тарых сабагынан берген мугалимибиз. Улуу согуш жөнүндө айтып берип атканда бизге ошо эсимде да, ошо согуш жөнүндө сүрөттөрдү көрсөтүп, сабак өтүп аябай кызыктуу кылып өтчү да, тарых мугалимичи. Анан ошо сүрөттөрдү көрсөтүп, анан сүрөттөр менен биз алып көрөсүң да, көргөндө улуу ата мекенде согушта жүргөн эмелердин эмоцияларын көзүндө кээ бирлери мисалы көз алдына элестетип сүрөттөнчү. Ошондо келди да магачы, ошо сүрөт деген бул аябай чоң тарыхты, чоң эмени калтыра турган нерсе экен деп. Биздин райондо, ошо Кара Бура районунда, ошо район боюнча эле мен билбейм, эсимде ушу атам эле болсо керек, по-моему. Ушу эсимде да, ошо райондогу 5-6 мектепке барып, ошо ар бир айылдагы мектептерге барып сүрөт тартышты. То есть мен атама жардам берчүмүн да, жанында сумкасын көтөрүп, чогуу эрмектешип базып дегенде. Анан кийин фотоаппараттын албетте мындай дефицит болчу да. Азыр го акчаң болсо бүт баары бар да. Ал убакта дефицит болчу да, менин билишимче. Ар бир кесип ардактуу эмеспи? Султан мырза алгач экс-президент Роза Октунбаеванын, андан соң азыркы ажообуз Алмазбек Атамбаевдин жеке сүрөтчүсү болуп иштеп келет. Президентибиз Алмазбек Атамбаевди тартып жүргөндөн кийин бул аябай чоң жоопкерчилик биринчиден да. Ошол эле кыйынчылыкты туудурат, ушул өзүнүн эмеси элечи. Анан кийин чогуу жүргөндө мындай да, көптөр ойлойт, чет өлкөгө чыгып келсе же болбосо тияка бияка барып келсе, бул барып жыргап эс алып келди депчи, биздичи андай эмес да. Биз барып мисалы бир жолугушуу же эме болсо, бизди мисалы 1 саат 2 саат мурун алып барып тургузуп коет да, ал жергечи. А жерде 1 саат 2 саат терде место талашасың. Бизден да башка өлкөлөрдө бар да, башка журналисттер бар, башка фотограф, операторлор бар, биздин коллегаларыбыз. Анан жакшы позицияны алыш үчүн эртерээк барасың да, эртерээк барып, ошол местога, алдыңкы местолорго кичине түртүшүп, мындай катуу урушуп кетпесиң, кичине түртүшүп, мындай ошо эмелерди жакшылап көрсөтөйүн дейсиң да. Ушундай эле эмелери болот. Жумуштан пайдаланабызdır, туугандарыңыз айтып катышар, мен дагы өзүң жака тартчы, жумушка орноштурчу деп. Андай сунуштарды эмне кыласыз? Туугандарыман да мурун досторум сурай беришет, сен ушинтип иштеп жүрөсүң. Алардын оюнда ойлойт да, саясий бир эмеде должностьте турбай, мен жөнөкөй эле фотограф, мен кичинекей адам, мен болгону сүрөттү тартам и ошону газета, агентстволорго берем. Туура түшүнсө, кээ бирлери туура түшүнүшөт, кээ бирлери таарынышат. Эми таарынса айла жок, мен колуман келбейт деп эле айтам. Өзүңүзгө кайсы жанрдагы сүрөт тартуу жагат? Азыр мен ишиме жараша болот. Азыр репортажный эме болот атпайбы? Ошо репортажный эмелер жагат албетте. Бирок
Репортаждан да тышкары менде жакшы аябай природалар бар, портреттер бар, анын баарын сактап жүрөм буюрса. Анан тала биз мисалы не только чет өлкө эмес, биз региондорго да барабыз, Кыргызстандын ичинде. Таласка барабыз, Ошко барабыз, Нарын, бүт Ысык көл, бүт региондорго барабыз. Анан барганда да биз эртерээк барабыз да. Эртерээк барып, убакытты текке кетиргибей, жакшы моменттерди тарта жүрөм буюрса. Ал сүрөттөрдү каяка барасыз же көргөзмө кылайын деп атасыз атайын? Аны азыр сактап жүрөм буюрса. Буюрса жакынкы арада мүмкүн көргөзмө кылган деле оюм бар. Өзүңүз сүрөткө түшкөндү жакшы көрөсүзбү деп? Эми орусча сөз бар го, сапожник без сапог дегендейчи. Ушундай эле өзүбүз көп коллегаларым сурай берет, сен бизди эле тартып, эми бош учурларда тигилер тартып эметип калабыз. Анан кээ бирлерин боору ачып кетет, магачы боору ачып келчи бизде сени тартайлы деп алып мени тартып коет. Бар андай сүрөттөрүм. Жакшыраак тартыш үчүн кандай изденүүлөрдү кыласыз? Мисалы журналдардан же атайын курстардан же интернеттерден карап турасызбы? Албетте азыр аябай өнүккөн заман болот. Интернеттен да карайм, журналдан да карайм, башка коллегаларыбыздын сүрөттөрүн карайм. Экинчиден атам менен кеңешем. Дегенде атам биринчи устатым болгондон кийин. Бирок иногда атам экөөбүз да ошо сүрөт жөнүндө сүйлөшүп атып, кичине талашка түшүп калабыз да. Мындай жумуш жагынанчы. Анан кийин болот да, ал атам өз көз карашын айтса, мен өз көз карашымды карашып айтып, ушинтип бири-бирибизге эметип кичине талаш болот. Бул үйдөчү ошондой. А так интернет, журнал, газеталардан башка жашоо деген эме да күнүгө үйрөнүш керек да. Азыр жашоо ордунда турган жок да, алдыга кетип атат. Ар бир сүрөт шедевр болуш үчүн эмне кылыш керек? Ар бир сүрөт шедевр болуш үчүн ар бир сүрөттү акыркы кадрдай кылып элестетип тартыш керек. Ошондо ойлойм, шедевр болбосо дагы аябай жакшы сүрөт болот деп. Брюс Линин мындай цитатасы бар да: "Мен 10 000 прием үйрөнгөн мушкерден коркпойм, бирок бир приемду 10 000 жолу кайталап үйрөнгөн мушкерден корком" дегендей. Ар бир нерсенин эле башын бир кармай бербей, мен ошо жаш кезимен сүрөт жагын кармап жүрөм. Ушул жагынан ушул кесиптин аягына чейин чыгайын деген оюм бар да. Келиңиз анда жеке жашооңузга кайрылбайлыбы? Канча жашыңыздан үй бүлө курдуңуз эле дегендей? Ал күнүм алигече эстен кетпейт дебейм. Тамаша, конечно. 19 жашымда тиги университетте 3-курста окуп жүргөндө ушу азыркы келинчегим менен тааныштым. Тиги творческий адамдар гумандуу болот эмеспи? Ошон үчүн биринчи сүйүмө жолуккандан кийин эле үйлөнүп алдым, ошо биринчи сүйүмө. Ошо азыр 2 кызды багып чоңойтуп атабыз, тарбиялап. Султан мырзанын тарткан шедевр сүрөттөрүнөн аккан арыктан суу агат деп мына ушуну айт дегеним жогоруда сөз болгон жаш фотограф Султандын атасы Ташболот Досалиев. Жаш курагы 60ка таяп калса да кармаган кадрынын майын чыгарат. Бул каарманыбыздын балалыгы айыл жергесинде өткөндүктөн көбүнчө жайлоодо кой кайтарып калар эле. Албетте жайылган койго көз салып, пошточулардын ар бир айда бир баштык кылып таштап кеткен гезит журналдарынын ар бир макаласын калтырбай, андагы сүрөткө тигилип карап, ким тартканына дейре окуп, мен да ошондой фото кабарчы болсом деп кыялданчу экен. Андан соң атайын кичине болсо дагы мектепте фото кесип боюнча иримдерге катышып калган. Балким бул кесип Ташболот мырзанын ошондогу кыялдары чыгар. Мектебибизде Өзбек Алымкулов, маркум Өзбек Алымкулов агайыбыз музыка агайыбыз бар да, ошонун кружогуна катышып, алгач фотоаппараттын теориялык билимди ошо кишиден алгам. Алгач фотоаппаратты кармаганымда өзүм ушу ай сүрдөп, кыштын күнү эле биздин практикалык
жақтан көрсеткен, ошондо кыштын күнү ошо фотоаппаратты фет фотоаппараты. Фет деген Феликс Эдмундович Дзержинскийдин атына коюлган. Ошону кармаганында колум тердеп, тиги фотоаппарат суу болуп калыптыр да. Ушундай сүрдеп, ошо алгачкы кызыгуум ошондо мектеп жашында башталды эле. Фотожурналистикага мен кийин эле аралаштым, анткени менин атам диний адам эле, ошо сүрөт тартууга негизинен каршы болгон. Анан а кишинин көзү өткөндөн кийин, а киши атам 87 жашында көз өттү. Мен 5 жылдан кийин 91-жылы 31 августта ошо кесип катары ушул фото ишине аралаштым. Ошондон бери кайсыл белгилүү адамдарды сүрөткө тарттыңыз? 2002-жылы Борис Николаевич алгач экс-президент кезинде биздин өлкөгө келгенде, ошондо мен тартып калдым, анда Кыргыз туусунда иштечү элем. Анан Семеновский ушелейде тартып аттым менен, ушул аппарат менен. Анан ал киши мага кайрылып калды. Сиз дагы эле сен деп айтты, сен дагы эле зенит менен тартасың деп. Ооба, зенит менен тартам дедим. Анан кайра өзү кошумчалап айтып койду, ооба, зенит да жакшы аппарат деп. Анткени ал убакта жанагы Kodak, Canon, Nikon деген аппараттар чыгып калган эле. Анан мен ушул аппарат менен тарттым. Анан жанагы жанада айтып өтпөдүмбү? Жакшы фотоаппарат жакшы тартпайт, жакшы фотограф жакшы тартат да. Анан жашыраак фотограф да жакшы тартпайт, жакшыраак фотограф жакшы тартат да. Ушундай мен ушул терминди өзүм айтып атам да. Ушул аппарат менен Борис Николаевич Ельцин ушу менен аппарат менен тарткан. Багы иш учурунда деле тоскоолдуктар жаратса керек. Мисалы, фотоаппаратыңыз иштебей калып дегендей. Андай учурлар болот. Биз мен Суперинфодо иштеп жүргөн кезинде Анжеликаны үйүнөн тартмак болду элек. Замира Рахманбердиева экөөбүз барганбыз кыштын күнү эле. Аны барып алгач эле тартып баштаганында фотоаппаратым иштебей калды. Анан эмне кылуу керек? Анткени шоу ырчылардын деле убактысы негизи болбойт да, туруктуу эле. Анан тиги кабарчыда өтө чыйпылык тапалды, эми кантебиз деп. Анан ошол жерде тиги Анжеликанын бир кичинекей фотоаппараты бар экен. Анын фотоаппаратта тиги батареясы отуруп калган экен. Батареясын улам токко сайып 5 мүнөт сайып, анан 1-2 кадр тартабыз, анан өчүп калат да улам. Анан ошентип тартып бүттүк. Анан компьютердин тиги Анжелика көрүп алып, тиги сүрөттөрдү өчүрүп атат да, бул жарбайт деп. Араң тарткан сүрөттөрдү өчүрүп атса, мен да бияктан Замирада өчүрүп десе болду, өчүрүп атты. Анан чыгып ошо сүрөттөрдү тиги башында тарткан 5-6 кадр менен кошуп алып барып гестке чыгып кетти. Ошондо өзүмө да таң калыштуу болуп калды, ошо сүрөттөр баары эле жакшы чыгып кеткенине. Ананда мезгилдин жебеси жылган сайын кайсы бир убакта түшкөн сүрөттөр түгөлүп сакталып калат тура. Ошондуктан бир гана эски сүрөттө биз жаш көрүнөбүз. Мындай жаштыгын эстеген Ташболот агай фотограф болуу үчүн кесибин дагы алмаштырууга өткөн экен. Ушул кесипке кызыкканыман ошо окуу бөлүмү башчысы кызматында таштап ушул жакка өтүп кеттим да. Биздин үй бүлөдөн эки уулум жана келиним ошо фото менен иштейбиз. Алар мен жолун жолдоп улантып атышат. Туура айтасың, алардын мүмкүн башка жагынан дагы артыкчылыктары бар. Бирок мен баары бир аларга кээ бир учурда ар бир сүрөтүнө эскертүү айтып, могул жер туура эмес, мындай алып койсоң болмок деп айтып турам. Башында айтып калбадыңызбы, Өзбек Алымкулов деген агай музыка жактан сабак берчү депчи. Балким ошол агайдан да музыка жаатынан 1-2 сабак алып калган чыгарсыз. Ооба, мен ошол агайым менен фото кружогуна катышып жүрүп, ошол эле учурда комуз кружогуна катышып, ошо чоң кирбес токтогул сатылгандын үйрөнүп, чертип берүүгө аракет кылайын, колумдан келишинче.
Ал эми Ташболот Досалиевдин кармаган кадрларынын ар бири өзгөчө кайталаңыз. Чыныгы фотограф болуш үчүн көзүң менен көргөндү жан дүйнөң менен сезүү керек. Же болбосо фотоаппарат сенин жүрөгүң болуш керек деп дагы айтылып келет. Ошондуктан фотограф эмес, сыйкырчы деп аталган Адилет Бектуровдун сүрөттөрүн сиз дагы көрүп жүрсөңүз керек. Дегеним Супер Инфо гезитин негизинен эле башкы бетиндеги каармандардын сүрөтүнө жан киргизген дал ушул мырза десек туура болчудай. Айтсаңыз, сүрөтчүлүк кесибиңизди алгач эмнеден баштадыңыз эле? Бул мен сүрөт тартканда бул мен кичинекей кезимен эле окуп жүргөндө эле мага сүрөт тарткан мага абдан жакчу. Ал кезде мен азыркыдай фотоаппарат менен сүрөт тартчу эмесмин, ал кезде мен кол менен сүрөт тартчумун. Кийинчерээк убакыт өтүү менен кандай болуп өзүм да фотограф болуп кеткенимди өзүм да байкай калдым. Балким үйдөгү бирөөлөр сүрөтчү болчу. Биздин сосед кошуна Бакыт Мамаев деген байке бар. Ошо Көкжалда сүрөт тартып, ошо Көкжалда иштечү. Ошо менен сүйлөшүп, ошо менен ал келип бизге школдон бийи үйрөтчү, ар кандай ошого таанысага барчу ошо байкеге. Ал келип бизди тартчу, ошондон кийин эле ошо менен жүрүп эле Көкжалда башында сүрөт тартып иштедим. Андан кийин вот кафелерде моментальный фотодо иштеп жүрүп, анан студия ачып, анан азыркы сүрөттөрдү тарта баштадык. Демек, бий менен да машык калган экенсиңер да. Башында окуп жүргөндө бий менен да машыккам. Эмне үчүн бийчи болуп кеткен жоксуңар? Эми бийчи көп деле мага неме тарткан жок да, бий өзү. Башында барып жүрдүм, ар кандай бийлерге барып жүрдүм, андан кийин сүрөтчүлүккө умтулуп кеттим. Мага сүрөт тарткан өзү ар кандай адамдар менен таанышып, ар кандай адамдар менен бул иштешкен көпчүлүктүн арасында өзүмө ошондой жагат да. Өзүм жактырып, мен кичинекейимде сүрөт тарткан бул менин хоббим болчу. Азыр хоббим ошол, азыр акча тапканда ошо хоббимден акча таап, ошо менен кызыгып, азыр сүрөтчүлүккө кетип калдым. Демек, канча жылдан бери? Баш аягы менен эсептегенде 6-7 жыл болуп калат. 6-7 жыл. Ошо 6-7 жылдын ичинде мынакей сүрөт тартып келатсыңар, анан өзүңөрдү профессионалдуу бир фотограф элестетесиңерби? Аны эми өзүмдү мен айтпайм, мен монда профессионал фотографмын деп, аны эл айтат болуш керек. Эл айтса деле багы калп айтпайт дечи, сүрөтүңөргө нааразы болуп келген кардарлар болгон чыгар. Сүрөткө нааразы болуп келген, эми андай кардарлар болот, бирок нааразы болгон сүрөтүн албайт, потому что биз тартабыз башынан чейин сүрөттөр, андан кийин сүрөттөрдү тандатабыз да. Жакпай калган сүрөттөрүн, эсил нааразы болгон сүрөттөр анда мен бербейм ага. Анын ошо элге тарап кеткичекти, ушул эми удалять эте салат деп андай сүрөтүн бербейм. Өзүнө жаккан сүрөттү алат. Мени сулуу кылып тартчы деген айымдарды кантип тартасың? Андайлардан аз эмес. Андайлардан күнүнө бир 10-15 киши жөн айтат да. Мен эми айтам аларга, эми мен колум менен сүрөт тартсам анда сулуу кылып тартат элем, эми фотоаппарат эмнени көрөт, көзүм эмнени көрөт, кебетен болсо ошону тартам. Деп болбой атса, фотошоптун күчүнө салып, аракет кылып, чоюп тазалап коебуз. Арыктатып да коесуңар. Арыктатып да коебуз. Азыркы учурда мынакей Супер Инфо гезитинде да иштеп келатасыңар. Башкы беттеги каармандарды тартып дегендей. Анан кандайча ошо Супер Инфо гезитине келип иштеп калдыңар? Биз башында Бамон студиясында 12 микрорайонда биз иштечүбүз ошол жакта. Анан ошо Супер Инфо менен биринчи обложкасын бизге келип Супер Инфо тарттырып кетип атып. Бартер болчу да. Биз биринчи обложкасын тартып беребиз, реклама кылып берет. Тартып жүрүп, анан мен кирдим. Атайын принципке туруп, сүрөт тартпай койгон учурларыңыз болду эле? Эми андайлардан негизи болот, бирок сүрөт тартпай койгон учурум пока что боло элек. Эми болот, болгондо дагы эми жакшы тартып атып, жакшы настроение тартып, сүрөттүн мындай настроение түшөт дагы, сүрөттөрүң мындай сочный, не сочный көрүнүп калат го сүрөттөр. Ошол сыяктуу эле сүрөттөрүң кичине свет жетпей калган сыяктуу, акыры слабый болуп начарлап калат да кичине. Сүрөтчү болгондон кийин өзүң деле багы сүрөткө түшкөндү жакшы көрсөң керек. Өзүм аябай жакшы көрөм сүрөткө түшкөндү. Өзүңдү өзүң тартып көрдүңбү? Өзүмдү өзүм күзгүдөн тартам. Андай сүрөттөрүм көп. Соткага деле? Соткага көп жок, соткада тартпайм азыр, вообще соткага тартпайм. Өзүмдүн сүрөттөрүм кээде съемкада жүрүп, эч ким болбой калса күзгүдөн өзүм тартам, күзгүдөн отражайдан өзүм тартам. Эси жанында бирөө болсо, жанында чогуу фотографтар болуп, бир съемка чыгып калганда башка бирөөгө фотоаппаратын берип, заводдон фотосессия кылдырып алам ошол жактан өзүмө. Фотоаппарат бул мен үчүн бул эң жакын буюмум же адамым деп койсом болот да муну.
Мен каякта болсом фотоаппаратым ошол жакта, уктасам жаныма деле фотоаппарат, турсам каякта жүрсөм фотоаппарат жанымда жүрөт. Бузулуп калган учурлар болду эле атайын бир жака барып тартайын атканда батареясы отуруп калып дегендей. Эми той тартып атып, бир жакын адамдардын тоюн тартып аткан. Тартып атып, өзүм дагы тейлер бийле дегенде мен да чыгып бийлейм деп, как раз лизинка башталып калды. Лизинка мен тартып атсам, бирөө мени бийге чыгарып кетти. Бул фотоаппарат мондай кармап турам фотоаппаратты. Шнуру астыда. Лизинка бийлегенде бутун артка бийлейсиң го, кайшылаштырып. Ошондо бут маяк илинди. Ошондо лизинка кайра жерге тебиш керек да бутту. Илинти бут тартсам фотоаппаратты ушундай жөн түшүп кетсе да мейли дейт элем фотоаппаратты. Буту менен илип туруп өзүм жерге тебип таштагам да. Өзүңөр сындырып алгансыңар. Өзүм сынмак туруп бек чачырып кеткен. Канча турат эле ал аппарат? Ал аппарат ал кезде D40 болчу, где-то объективи $700 деген. Ал эми фотографтардын айлык маянасы канча сомду түзөрүн сурасам, өзүбүзгө күнүмдүк тамакка жетет. Бул сыр бойдон сакталып кала берсин дешти. Жетет, жакшы эле. Сулуу эмес жанды сулуу, кооз жарашыктуу кылууга бүт аракетин жумшаган жаш сүрөтчү Адилет Бектуровдун бул эмгектери адамдын көз жоосун алат. Сиз дагы фотографтардын жарык этип жарык ортосунан жарыткан сүрөттөрүнө тигилип, өткөн чакты эске салып бир жылмайып алсаңыз керек. Мындай түбөлүк сандыкка сакталган сүрөткө болгон көз караш өзгөрсө да, сүрөт ошол бойдон кала берери анык. Ал эми биз сүрөтчүлөргө кайталангыс кадр гана кааламакчыбыз.